Чүй облусунда үрөй учурган окуя болду. Шектүү 17 жаштагы өгөй кызын уурдап кетип өлтүргөн. Бүгүн милицияга Бишкек шаарынан тургуну кайрылган. Ал 52 жаштагы күйөөсү кызын BMW X5 үлгүсүндө унаасы менен уурдап кеткенин айткан. Кызын сөөгү чүйдөн табылган. Ал эми шектүү башка унаа менен Ысык Көл облусунан кармалды. Кармоо учурунда ал өз жанын кыюуга аракет кылганы белгиленди. Иш адам мурдоо жана киши өлтүрүү беренелери боюнча козголду. Ушул бол. Ушул. Мына артына бала келди азыр. Естип келет атай. Жаш баланы уурдоого аракет кылган аялдын видеосу тарады. Бул окуя качан, кайсыл күнү, кайсыл жерде тартылганы белгисиз. Бул тууралуу тиешелүү органдардан азырынча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. 15-21. Очки тагып тура? Ооба. Эта женщина своровала ребенка, будьте осторожны. И, пожалуйста, по группам отправьте вот это лицо. Испанияда сел жүрүп 50ден ашык адам каза болду. Испаниянын Валенсия шаарында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп кеминде 50 адам каза болду. Учурда кырсык болгон аймактарда куткаруу иштери жүрүп, ага аскерлер тартылып жатканын чет элдик басылмалар полиция булактарына таянуу менен билдирген. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Испаниянын түндүк чыгышындагы Дана бороону суу ташкындарды пайда кылып, анын кесепетинен Валенсия шаарында 51 адам каза болду деп жазды ABC басылмасы. Каза болгон жарандарды издөө иштери уланууда. Адистер сөөктөрдүн өздүгүн аныктоо иштерин баштады. Жолдорду суу каптаганына байланыштуу Валенсиянын айрым аймактары электр жарыгысыз калды. Ошондой эле байланыштагы үзгүлтүккө учурап жатат. Ичинде 300 жүргүнчүсү бар ылдам поезд рельстен чыгып кеткен, бирок эч ким жабыркаган эмес. Автомобиль жолдору, темир жолдор, аба каттамдары үзгүлтүккө учурады. Жабыркаган аймактарга 1000ден ашык аскер кызматкерлери жөнөтүлдү. Аймактык бийлик өкүлдөрү куткаруучулардын ишин кыйындатпаш үчүн жарандарды үйдө болууга чакырды. Машинасын тескери айдап ашууга чыккан айдоочунун видеосу тарады. Окуя качан жана кайсыл жерде тартылганы азырынча белгисиз. Бул видео социалдык тармактын колдонуучуларына катуу жем таштады. Задний уркетті. Тавашла. Тавашда қарды көрдіңер, мұз. Мұзтет задний уркетті. Беретін чықалай бай. Тәділайды екен абраға? Барсана да, задный. Ояқтан бөлі. Шөк өзі ешкім дейді, аңқыр ешкім. Интернетте Бишкектеги автобустардын биринде жүргүнчү айдоочуга кол көтөргөн видео тарады. Соц тармактарда жүргүнчү менен автобус айдоочусунун жаңжалы тартылган видео тарады. Анда жүргүнчү айдоочуга кол көтөрүп жатканы түшүп калган. Пикир келишпестиктин себеби жүргүнчү айдоочудан аялдамадан эмес, башка жерден токтотуп коюуну суранган. Булак маалымат кежи.